Таластын мал базары ар аптанын жекшемби күндөрү гана иштейт. Талас шаарынын аймагы Талас району менен жакын жерде чектешкендиктен базардын өзү Талас районунун Нуржанов айыл аймагына карайт. Ал эми базарга келген унаалар Талас шаарынын аймагына чейин созулуп кетет. Мал базардагы абалга буга чейин анчейин көңүл бурулбагандыктан көйгөйлүү маселелер өтө көп. Алардын бири баскан жолдун ылай баткагы. Бул мал саткандарга, кардараларга да ыңгайсыздыкты жаратып келет. Өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, мынактардын баары чыла, ичинин баары чыла. Бир помещение жок. Эмне эткенде бираз мал жагына коюп койсо болмок деп кичине курупчу. Мына берден алат ичинен 20 сомдон алып атыр. Ал акчаны кайка жумшайт билбейм. Ошолорго жасап койсо болмок. Башаламандык саал көбүрөөк да негизи. Базарга малын алып келген мал ээлери өзгөчө кой саткандар. Мал базардын сыртына чейин чыгып, уна өтүүчү жолдун баарын дээрлик ээлеп алышкан. Бул жол коопсуздугуна жана адам өмүрүнө коркунуч жаратып, ансыз да башаламандык орун алган мал базардын ишине тоскоолдук жаратып келет. Ал эми базарга келгендердин унааларын токтотуучу жайларда эч кандай талаптарга жооп бербейт. Аны көзөмөлдөгөн киши да жок. Бирок унаасын тигил же бул жерге койгон үчүн акы төлөнөт. Жолго парковканы баарын ичине киргизсе, машинанын баары сыртка чыгып кетти. Малды алып түшүрүшкөнгө өтө ыңгайсыз болуп атат. Гай кызматкерлери издеп жүрөт, бирок жетишпей жатса керек дейм да. Азыр өзүңүз көргөндөй баары деле жаз жумуш башталды. Малды сатыш керек, элдин баары базарда. Мен ойлойм, бир сире элдин баарын ичине киргизсе, ыңгайсыздык тыгын көп болуп атат. Просто порядок деле адамдар өзү создать этишибиз керек. Бирөөгө шылтады мындай деп ар адам өзүбүздөн го дейм. Азыр баары сыртта туруп ичине кирсек болот болчу да. 20-30 сомдон эл качат, сырт эле сатам дейт. Элдин баары сырты бардак болуп атат. Кирип чыккан адамдарга да ыңгайсыз. Иштеп аткандарга айып деле жок, киргиле деп алар деле айтып атат, эл укпай жатат негизи. Көчөдө ошондой машина деле бар да гайын укпайт бакышты. Эл өзүбүздө күнөө негизи. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы менен мал базарлардын ичин чыладан арылтуу үчүн асфальттоо тапшырмасын берип, бул үчүн 1 ай убакыт берген. Мал базардагы мындан да башка көйгөйлөрдү жөнгө салуу үчүн атайы жумушчу топ түзүлгөн. Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев тиешелүү органдардын жетекчилери менен ар жекшемби күнү мал базарда болот. Айтымында кой саткан мал ээлерин базарга киргизүү үчүн үстү жабык бастырма салынат. Ал эми бүгүндөн тарта мал базардын ичине 15 кузов КАМАЗ автомашинасы менен шебен төгүү иштери башталат. Негизги маселе бизде кой саткан ушу сатуучуларда негизги маселе болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, могу жолдун чекесине чыгып алып, базарга ички базарга кирбей эле ушул жолдун чекесинен соода кылышат. Бирок булардын дагы айткан бир маселеси бар, талаптары бар. Ичинде базарга биз ыңгайлуу шарт түзүп берсеңер, андан киребиз депчи. Могу жерде өтө кооптуу маселе болуп атат да, адамдын өмүрүнө транспорт келип атат. И ошол учурда жол чекесинде койлорду соода саттык болуп атат да. Азыр айылдык кеңештин сессиясына чакырат, чечим чыгарып туруп, үстү жабылган жаңы ыңгайлуу бир базар, ушул базардын эле жанына чекесине курабыз. И кийин келечекте ал дагы ушул сатуучуларга бир ыңгайлуу шарт түзүп берет деген ойдобуз да. Мындан сырткары Нуржанов айыл аймагынан ижарага алынган кошумча жерге жаңы базардын курулушу башталат. Бул үчүн сметасы жана долбоору түзүлүп жатат. Ал эми мал базарды 1 жылдан бери ижарага алып иштетип келе жаткан Элмирбек Эралиевдин айтымында 1 жыл ичинде мал базарды иретке келтирүү үчүн көп жумуш жасалгандыгын айтат. Асфальттоону ушул жумадан баштайт. Акырындап толугу менен тапшырманы толук аткараарын убадалады. Койлорго бир 35 килетке жасап бердик, бастырма алып бердик, уйларга, жылкыларга бастырма алып, жанагындай торпок эмелер жакка эме жок экен, кадалар жок экен. Ошолор менен жасап, базардын ичинен Нуржанов айыл өкмөттөн артынан бир 10 сөттүктей жер алганбыз. Алардын алып, ушул мал батсын деп кичине чоюп, арендага алганбыз, аны кылып атабыз. Бирда видео көзөмөлдөр кылдык, орнотурдук. Келаткан жумадан баштап жана грунттар баарын төгүп баштайбыз. Анан кийин уй менен кой жактын уйдун эки рядын адам баса турган жерлерин эметип беребиз, асфальттеп беребиз. Анан койдукун да колдон келишинче кылып беребиз. Бирок полный кыла албайбыз, анын баары каражат экен. Каражат маселеси да. Бара-бара акырындан кылабыз. Мал базардын жанында тамактын түрүн жасап саткандар да бар. Мында санитардык талаптардын канчалык деңгээлде аткарылып жаткандыгын тиешелүү органдарда көзөмөлдөп койсо, ашыкча болбойт. Рахат Бишалиева, Кайнар Ормонов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.